Саламатсыздарбы, Өрүкзарлуу Баткен облусунун ардактуу жашоочулары, урматтуу медицина кызматкерлери, бата бергени келген кадырман аксакалдар. Бүгүн биз сиздер менен дагы бир маанилүү саамалыкка байланыштуу жүз көрүшүп отурабыз. Баткен жергесине келип, мекендештерим менен жакшы жөнөлгөндүн урматында жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Биз сиздер менен бирге Иса Акунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу жана дарылоо комплексинин пайдубалын түптөп жатабыз. Бул борбор көп профилдүү дарыкты аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Бейтапкана заманбап жабдуулар менен жабдылып, рентген кабинети, ультрадобуштук изилдөө, МРТ жана жүрөк текшерген аппараттары менен камсыз болмокчу. Ошону менен бирге 200 орунду конференц зал, 200 орунду студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу жана дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш орду менен камсыз болот. Долбоордун сметалык баасы 603 миллион 500 миң сом. Медициналык академиянын бюджетинин эсебинен каржыланмакчы. Комплекстин жатаканасынын курулушуна сырткы инвесторлор тарабынан 92, почти 93 миллион сом каралган жана андан сырткары 100 миллион сомдук акыркы үлгүдөгү аппараттар менен камсыздоо милдети турат. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын бардык жеринде ушундай комплекстерди куруу зарыл болуп турат. Облустарыбыздын инфратүзүмүн жакшыртуу менен катар эле калкыбыздын саламаттыгына кам көрүшүбүз кажет. Кудай буюрса, ар бир облусубуздун борборунда ушундай студенттик шаарчалар курулат. Мына бүгүн ушундай максатты көздөп, эң жаш облус катары Баткен облусунан баштап отурабыз. Баарынан мурда аталган комплекстин максаты келечекте жергиликтүү элдин ден соолугуна кам көрүү жана кесипкөй адистерди даярдоо болуп саналат. Мындай заманбап окуу жана дарылоо комплексинин курулушу Баткен жергесиндеги медицина кызматкерлеринин демине дем болуп берет деп ишенем. Ушул билим борборунан канат кагып, учуп чыккан ак халатчандар катарыңыздарды толуктап, күчүңүздөргө күч кошот деп үмүттөнөм. Келечекте бул комплекс Баткен жергесине кызмат кылып, ийгиликтин башатына айлансын. Билимге суусаган баткендик жаштарга билим уясы болуп берсин. Жергиликтүү тургундардын ден соолугуна эм болуп, эл керегине жарасын, түптөп жаткан окуу жана дарылоо комплексибиздин пайдубалы бекен болуп, келечеги кең болсун. Баткен жергесине тынчтык, өнүгүп өсүүнү каалайм.